Өлкөнү санариптештирүү максатында Кыргыз Телеком ачык акционердик коому тарабынан чоң кеминдеги айыл аймак интернет менен толук камсыздалды. Алсак, болжол менен Кемин району боюнча 4560 даана түзүлгөн. Муну менен мектеп, фаптар, ооруканалар толугу менен интернет менен камсыздалат. Ушул Кемин районунда дагы баардык айылдарга волоконно оптикалык кабель менен ушу интернет кызматы жеткирилди. Кемин районуна толук. Ошол эле учурда жеткирүү менен эле калыс болсо, анын ичиндеги ар бир жаранга, тургундарга чейин жеткирүү иштери жүргүзүлүп атат. Мына бүгүн сиздер менен жолугуп аткан эң негизги көрсөтүп атканыбыз ушул айылга бир 25 мурун кирдик эле бүгүнкү күнгө 200 номерлик станция коюп, анан уже 52сине абонентке ар бир үйгө кирип коюуга жетиштик. Мына айыл тургундары өздөрүнүн ыраазычылыгын билгизип атат. Мына ушундай иштер жүргүзүлө бермекчи. Мына эми азыркы тапта айыл аймак интернет менен талапка ылайык толугу менен камсыздалды. Жергиликтүү тургундардын айтымдарында буга чейин абал начарыраак болгон. Азыр интернетке кошулгандан кийин абал өзгөрүп, баардык иштер ойдогудай аткарылып жатат. Ооба, бул жакшы самал болуп отурат бүгүнкү күнү. Себеби биздин айылда мурда азыркы заманбап технологиясы интернет болуп атпайбы? Мурда биз Кыргыз Телекомду биз элге байланыш катары баамдап билип келсек, буларга так ишин жакшы аткарган деп билип келсек, бүгүнкү күндө болсо дагы элге кызмат кылып ушу интернет түйүндөрүн элибизге орнотуп берип жатат. Бүгүнкү күндө биздин айылыбыздын бир 30% интернет менен байланышып калды. Интернет болмоюнча азыркы коомдун, азыркы замандын бул жаңы технологиясы биз өзүбүздү интернетсиз элестете албайбыз. Мындай ийгилик жараткан кадамга бардык жашоочулар ыраазы гана болушуп, жергиликтүү акимиятка, айыл өкмөткө, негизгиси Кыргыз Телеком ачык акционердик коомуна ыраазычылыктарын билдиришти. Бүгүн кубанычтуу күн. Негизи алыскы айылдарыбыздын бири Кайынды айылында мына жарандардын 52 үйдө интернет булактары кирди. Буга чейин социалдык объектилердин баары интернет булактарына туташып, заманбап баягы талаптарга ылайык ар бир мекемеде санариптештирүү өткөн. Эми болсо ар бир жарандагы ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болуп жатат. Ар бир үйдө интернет булактары болуп, ошол мүмкүнчүлүккө ээ болуп жатышат. Интернет желиси киргизилиптир, кандай иштеп атат? Ушу Кыргыз Телекомго биздин айылыбызда жакшы заманбап болуп, ушул ар бир үйгө интернет коюлуп атат. Биз бияка да келип коюшуп, кийин келечек муунга жакшы нерсе болуп атат да бул. Рахмат ошо Кыргыз Телекомго. Биз ыраазыбыз. Келечек муун менен катар өзүңүзгө да жакшы. Өзүбүзгө эми келечек муун эми жаштардыкы да. Келечек жаштардык. Катнашканга, көзбө көз сүйлөшкөнгө. Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун маалыматына караганда азыркы тапта ушул айылда бардыгы болуп 54 абонент интернет менен камсыздалган. Алардын үйлөрүнө интернет кабелдери туташтырылган. Ал эми каалоочулар болсо ар бири келип Кыргыз Телекомго кайрылса, же болбосо айыл өкмөтүнө кайрылса болот экен. Тынчтыкбек Акишев, Кудурат Ташмурзаев, УТИРК Чүй, Кемин району.